Африкага кай жылы бардым мен? Америкага келген, Америкага бир Гавайи деген чөлүнө барып калдым. Анан ошол жерде мени баягы эмем 3 эле күндүк экен ошол жерде. Анан башка жака учуп кетишим керек экен. Анан ошондо бизде Апила деген эжебиз бар да, индейец. Өзү антрополог, тарыхчы. Антрополог, тарыхчы, ушул профессор өзү. Анан ушу эже Кудай мага ушуну жолуктуруп койгон экен да. Таласка келип, аксакалдардан сурап жүрүптүр ал киши. Ушундай илгери ырым бар эле, шам жакчу эле, ушундай бир ырымдар жасачу эле. Ошол убакта жер тирүү аз болчу экен. Ошол убакта бир табиятта бир тынчтык болчу экен. Ушундай бир изилдөөнүм бар эле. Ушу Кыргызда өзгөчө бааланат деп силерге келдим деди да. Анан бизде Арашан деген жер бар, ыйык жер да, мазарлуу жер. Анан ошол жерде мен айттым, мен сиз эмди саат 10-до, мага кеч болуп калды. Ошол 10-до мага маалымат келет. Мен маалымат менен сизге кабарлап берейин. Ошо Кыргыздын ушул касиетти улуу оту боюнча, деги эле ырым-жырым салт санасы боюнча мен ошол жерден маалымат менен кабарлап берейин дедим. Арашанга саат 10-до бардык. 95-теги бир Сонун деген апабыз бар эле, анан Жеңиш деген Мылдатанын шайыгы өтүп кетти. Рахмат болсун. Анан үчөөбүз барып, анан ал кишилер аксакалдарга сүйлөдү, айтты. Анан мен баягы транска чыгып, ошол каадабыз, салтыбыз боюнча, улуу от ырым-жырымыбыз боюнча баарын айттым да. Десе мен анан мындай жеринеге кучактап, ушундай тиги котормочу отуруп атыр да. Анан ыйлады да. Мен жеттим деди да. Мен эми сездим деди. Мен эми таптым деди да. Анан айтты, Жапаркул, эгерде ушу проект жасап атам, бир убакта бир тилек кылабыз. Дүйнө жүзү боюнча 70 мамлекетте мен аныктап атам, ушу проекттим өтүп кетсин деп тилек кылыңызчы деди. Тилек кылдык. Чакырсам келер белеңиз деди. Эми Кудай оомейин десе барабыз. Анысы деле мага аян болгон ушундай. Десе биринчи жолу мен визиткам Корея болду да. Корея болду. Ошол жерге мени чакырды да. Муну айтып аткан себебим ушул биринчи улуу отту баягы, эмди баягы улуу от десе баягы биз от шайтанга эметилет. Анан отко шайтан жакындайт атпайбы, бирок улуу от жаккан бул өзүнчө бир күйүз бар экен да. Улуу оттун айланасында манас айткан, улуу оттун айланасында жараткандан тилеп жамы жұрт адамзатка, жерге, элге жамы адамзатка тилеген экен да. Мына ошон үчүн мен ар бир жерде жанагы дүйнө жүзүндө ушул каада салт, этно маданият боюнча катышып келем. Бардык жерде батабызды берип келем да. Азыр чет мамлекетте көнүп калды. Баары чогулуш бүткөндөн кийин, ой, Жапаркул дейт. Кыргызстан дейт. Кыргыз дейт. Бар көнүп алды. Анан биз жай калып келет кыргыз. Анан батасын берет, ачат. Кайра батасы менен жабат. Бул өзү сыймык да. Бул сыймыктануу да. Муну мен телеканалда эле айткым да келбейт, бүгүн айткым келди да. Бирок мезгил келдиби? Ошон үчүн мен жанагы Ак Илбирс деген форум болгондо дагы ошол жанагы Нью-Йоркко баргам да. Анан ушул Ак Илбирстин ыйыктык бар турбай, биздин Манас атабыздын колдоосу экен көрсө. Ак Илбирс деген ак мөңгүнүн үстүндө жашайт экен да. Ал топук жаныбар экен. Ал касиеттүү жаныбар экен. Ал кыргызга мүнөздөш экен да. Ал бирин чабат, ошону жейт экен болду. Башканы кырбайт экен ал. Өзүнө гана азык кылат экен да. Ал көптү жебейт экен. Ушундай сылык, сыпа, анан ушундай илги, шамдагай, көрөгөч Ак Илбирс экен да. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов Тоголор кулаганда дегенде романында Ак Илбирс болуп жазган да. Ошон үчүн мен ошол нерсени Ак Илбирстин дагы эмеси боюнча мен көп мамлекетке барып келдим да. Ошон үчүн Кудай кааласа бүгүн жакшы баарлашып болуп атат. Мен аябай ыраазы болуп атам. Мен аябай толкунданып көптөгөн маалыматты берип атам. Ушуну абдан көрүп чыксаңыз, анан өзүңүздөн дагы бир касиет ачыла баштайт да.